Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылышы кечээ Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо болуп өткөндүгүнө баардыгыңыздар күбө болдуңуздар. Ал эми бүгүн бул иш-чаранын экинчи бөлүгү Чолпон Ата шаарынан 50 чакырым алыстыкта турган Кырчын жайлоосунда болуп өтмөкчү. Өзүңүздөргө маалым болгондой 150гө жакын боз үйлөр тигилген. Бул боз үйлөрдө 7 дубандан келген элибиз кыргыз элинин улуттук каада салттары, жөрөлгөлөрү, улуттук буюм тайымдары, улуттук музыкасы, улуттук кийим кечеси, мына ушулардын бардыгын тең ушул этнографиялык шаарчадан тааныштырмакчы. Биздин каналдан алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Тал-талдап өргөн чачыбыз таалайлуу кыздар атыбыз деп айтылмакчы. Кыз келиндердин чачтарын тал-талга бөлүп өрүү алардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша болот. Секелек кыздардын чачы өрүмгө жарап калгандан баштап 5 көкүл кылып өрүп, чачтарынын учларына шуруу мончокторду тагышкан. Ал эми азыр биз Ош областынын ордосунда турабыз. Азыр биз сиздер менен бирге чач өрүү аземине жана ошондой эле оюн зоок программаларына ортоктош болобуз. Ушул ата-бабаларыбыздын үрп-адатын, салтын, өнөрлөрүн баардыгын алып келип, биз дагы ошол сырттан келген, республика ичинен келген жалпыга көргөзөлү деп келдик. Абдан жакшы, чын жүрөгү менен, ак ниети менен баардык нерсени алып келип, жалпы мындай көрсөтүп атышат. Ал өзүңүздөр да көрөсүздөр элдин маанайын. Жылкы колхоз жайда кеп, көрүнбөй көзгө элесиң. Ой, көңүлдөш жарым кайда кен, эй көңүлдөш жарым кайда кен. Жазга чыккан жашыл күн, жамгырсыз күнү солойбу, жабынган менен күйүзбөй. Биз үчүн өзгөчө себеп бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну кыргыз жергесинде биздин ала тоодо болгону дагы ысык көлүбүздүн жээгинде өткөрүлүшү биз кыргыз мамлекети үчүн, кыргыздар үчүн, Кыргызстанда жашаган улуттар үчүн өзгөчө. Себеп биз кечинде ушул Чолпон Ата шаарында ушул көчмөндөр оюнунун ачылышына катышып, Алмазбек Шаршеновичтин сөзүн угуп, толкунданып, элдин баары уралап, кыргыз жергесинде ынтымак, ырыскылык келгендигин, байгерчилик келгендигин элибиз сезип турду. Бүгүнкү ушул жерде өткөрүлүп аткан шарт, болуп аткан оюн дагы журтчулугубузга мен ойлойм оомат, жакшылык алып келет. Ар дайым кыргыз элибиздин желеги желбиреп, дүйнөгө таанылып, дүйнө элдери менен карым-катнаш күчөйт деген ойдомун. Алас, алас, арбаледен калас. Жакшы күндү теңир берди, жакшылыгын кеңир берди. Алас, алас, алас. Курман жандай датка бол кызым, канекейдей эне бол кызым, ай чүрөктөй жеңе бол кызым. Алас, 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 арбаледен калас. Ай чыга турган жагына алтындын буусу чачылсын кызым. Айланып үйдөн чыкканча алтындай бактың ачылсын кызым. Күн чыга турган жагына күмүштүн буусу чачылсын кызым. Гүлөнүп үйдөн чыкканча күмүштөй бактың ачылсын кызым. Кашаңдарга камчы бол кызым. Дүлөйлөргө кулак бол кызым. Чөлдүү жерде булак бол кызым. Жакшыларга ынак бол кызым. Каргыштан сакта, кыргындан сакта. Алас, алас, алас. Кыргын кара канатын каптап турган кезде киши баласы сыркайт, сактайт. Алас, алас, алас. Кырсыкка каршы киши уулу кылыч көтөрөт. Алас, алас. Кырсыкка каршы киши уулу сөзүн сүйлөйт. Кырсыкка каршы киши уулу ырыңырдайт. Алас, алас, алас. Киши уулунун эң чоң күрөшү ушул ыры кызым. Алас, алас, алас. Созолонгон ыр каккан ыр, жүрөккө күч кошкон ыр. Алас, алас, алас.
О, ырдан, күлкүдөн башка киши уулунун куралы кайсы? Алас, алас, алас. Бабалар күйүн аштады, албан ыр жаттады. Канчык албай макалын айтты, кылыч суурбай улуу сөзүн улады. Алас, ал улуу сөзү жортулда баатыр баскан узак жолдо алтын күкүм кум болуп чуурду. Ал кумдан тоо өндү, ал тоодо урпак өмүр сүрдү. Алас, алас, алас. Ошол кум тоодон алтын күкүмдү изилдеп, аны баалап, аны өнүктүрүп, сактап калчу урпак барбы? Барбы? Бар. О, урпак, кырсыктан сактаң. Алас, алас, алас. Кургак жерге тамчы бол балам. Кургак жерге тамчы бол балам. Кашаңдарга камчы бол балам. Кашаңдарга камчы бол балам. Караңгыда чырак бол балам. Караңгыда чырак бол балам. Дүлөйлөргө кулак бол балам. Дүлөйлөргө кулак бол балам. Жакшыларга ынак бол балам. Чачың менен ошо өмүрүң узун болсун. Бактылуу таалайлуу болгон. Кудай Алла Таала бактысын берсин сага бул кызым. Алас, алас, алас. Арбаледен калас. Жакшы күндү теңир берди. Жарыкчылыгын кеңири берсин. Алас, алас, алас. Ушул наристенин өмүрүн узун кылып, кыргыз жергесинин телегейин тегиз кыла көр. Алас, алас, алас. Ай чыга турган жагына алтындын буусу чачылсын кызым. Айланып үйдөн чыкканча алтындай бактың ачылсын кызым. Күн чыга турган жагына күмүштүн буусу чачылсын кызым. Гүлөнүп үйдөн чыкканча күмүштөй бактың ачылсын кызым. Мен жанында отыргандар ушул ата чыккан биздин оштун чоңалайдан алайдан келген чеберлерибиз. Кыргыз аялындай эмне таандык болсо колунан бүт баары келет. Алтын колдор биздин кыздарыбыз, келиндерибиз. Ушул көп кол өнөрчүлүктүн түрлөрү түштүк Кыргызстанда сакталып калды да азырга чейин. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушулар түбөлүккө элге калса. Бул жерде тургандар бүт ушу бизде 14 айлык өкмөт бар. 14 айлык өкмөттүн башчылары, бекемешкан жетекчилери, ардагерлер кеңешинин төрагалары турат. Ушул боз үйдү тиккен биз Атай районунда ушу бүгүнкү көчмөндөр, бүткүл дүйнө көчмөндөр оюнуна карата боз үй сынагын уюштурганбыз. Ошонун жеңүүчүсү келип, мына насип экен ушул бүгүн тигип отурабыз. Биздин тилек максат ушу бүткүл дүйнө жүзүнө ушул кыргыздын байыркы кыргыздардын ушу кол өнөрчүлүгүн кандай жашагандын көрсөтүү максатта келип ушул үйдү тигип турабыз да. Жасалыштын ыкмаларын мен
илгертен ушу биздин ата бабаларыбыз анан тайтам чоң уста болгон, зергер уста болгон, ошол тайтамдын өнөрүн улап келе жатабыз. Андан кийин мен өзүмдүн атам дагы ушул комуз чаап, ээр жасап, анан боз үйдүн ушул эмеректерин дагы жасап келген. Ушул күнгө чейин мен ошол өнөрдү алып азыр улантып келе жатам. Бул боз үйдү дагы мен өзүм жыгач сөөгү деп коет. Ошо жыгачтарын мен өзүм жасайм. Андан сырткары бардык ушу кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн дагы улап келе жатам жасап. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кыргыз элинин каада салты, улуттук кийимдери, тамак ашы, улуттук музыкасынан сырткары жылкылары менен дагы келишкен экен. Бул жылкыларды желеге байлоо жөрөлгөсүн Ош областынын ат майданынан келген, анда эмесе желеге байлоо жөрөлгөсүн Ош областтык ат майданынан келген өкүлдөр айтып беришмекчи. Кыргыз эли жайлап, жайлоодо бээ саап, сүтүн самал ичип, кымызын ичип тамактанып келишкен. Кулунду 3 күндөн баштап эле үйрөтө баштайт бээни байлап. Бул кымыздын өзүнүн касиетин жакшы билесиздер. Бир жагы тамак болсо, бир жагы суусундук болсо, экинчи жагы дары дармек катары дагы пайдаланылат. Are you first time in Kyrgyzstan? It's actually my second time. I was here last year, so I'm back again. How did like is here? I'm back, so I love it. How did like is ours today's the festival? I guess the showcases are beautiful. It's great to be here. I mean, the nature is amazing, and to see the yurts and the traditional lifestyle in the nature is beautiful. Okay. Сышар Канададан келиптир. Бул жака экинчи жолу келип аттыр. Бул фестиваль аябай абдан чагыптыр. Аябай коз, аябай жакшы жаратылыш экен деп Кыргызстанда аябай жакшы мактап, өзүнүн мнениясын бир сыра оюн пикирин айтып кетти. Бул жер аябай коз экен деп. Кылымды карыткан кыргыздарда бекер айтылган эмес. Көчмөндөр оюнун өткөрүп атканыбыз бул чындыгы жана Римдин оюнуна барабар эле биздин мына көчмөндөр оюну. Бу жерде бүт камталган, идеология да ушунда жатат. Жаштарды кантип тарбиялаш керек, аксакалдарды кантип баркташ керек, кайерге кандай сүйлөтүш керек. Өзүңүз каяктан келдиңиз? Мен Кыргызстан аксакалдар кеңешинин төрагасымын, Уметали Өмүрбек Асылбекович. Amalın tapaydı almalı, gözden akkani, akıra galı yakanmalı, aldın yaktan ay balta, artık arma irmeli, arama tavanın tam şu, sen giren dağını, onlarım dayanıp, oryanıma devilet, sollarım dayanıp, sultanıma devilet, ölünde manas bağlıp dur, manas atqalanıp dur, hıqçarın surasa, onnekiye talıp dur, tavurçardı miniptir, ağas bösü kiptir, oşul kezdi manasın, hurrunarga to tapay, hurruşarga jol tapay, keçerine şok tapay, zın etik ben
Кыргыз эли өзүнүн каада салттарынын, ырым-жырымдарынын, жөрөлгөлөрүнүн көпчүлүгүн наристеге арнап өткөрүшкөн. Бүгүн Баткен облусунан келген өкүлдөр наристенин тушоосун кесишти. Карасаңыздар, кандай күн экен? Биринчи жетип келген Эркин эке өз байгасын берип койду. Мен деген комузчу ырчы болуп жүрсүм деп, комуз байга койдум эле. Чоң атасы болсо. Тай койдум мен, тай койдум. Тай коюпту. Биринчи келген балага тай, арма турат. Ал эми экинчи келген балага кой койдум. Мына кочкор көрдүңүздөрбү? Ортого. Üçüncüsüne olsa mınavın leylek bilemi. Gel, alıp koy. Alemi hazır kalganlarga bilekli verelim. Buna gördükçe. Gelesi aylar gelesi. Atadan kaldan çaçıla, baktığımın bala bolsun der. Ağın kaçırın çaçıla, sergile kızlarım, sergile. Tam boyutumdan aynalayın, boyutumdan. Tam kılmasından kutumdan aylarsın ene. Мен Ош шаардык Аксакалдар кеңешинин төрагасы Муса Сапаевмин. Келгенибизге бүгүн 3 күн болду. Укмуштай сонун таасир берип атат. Себеби дегенде биз көчмөн цивилизациясын негиздеген улуттардын бирибиз. Ошол көчмөн цивилизациясынын асыл наркы, каада салты жоголуп, тарыхтын түпкүрүнө чөгүп бараткан жерден кайрып алгандай башталыш болуп атат да. Кечинде мына ачылышында президентибиз Алмаз Шаршенович айтты. Муну биз жыл сайын өткөрөбүз деп. Мына мен карап, биз моундай ыр, бий, фолклордук жактан жакшынакай болгонубуз менен этикалык жагынан, ошол жанагы тарихи жактарынан, мындайча айтканда адамдардын меймангерчилиги, мамилеси, ошол адамдык жигери жагынан унутуп бараткан жерлерибиз бар экен. Анан дагы бул оюнга кошо турган жерлер бар экен. Мисалы чүкө оюндары бар, ашык атмай, жемекей, дарткан жана башка деген ошо чүкө оюндарын, топташ оюндарын кошуш керек. Назира айым, ушундай улуттук масштабтагы, дүйнөлүк масштабтагы чоң иш-чара ушул биздин Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар деп ойлойсуз? Мунун мааниси абдан эле олуттуу, өтө чоң. Бардык жагынан алып караганда, саясий жагынан алып караганда дагы мааниси өтө чоң. Канча бир мамлекеттер менен монда шериктештик, кызматташтык, ынтымак мамилеси орногонун кечээ күнү мына көчмөндөрдүн оюндарынын ачылышында мына өзүңөр көрдүңөр. Элдин кабыл алуусу кандай болду, аны дагы көрдүңөр. Ал эми маданий жагын алып караганда мааниси аябай эле өтө чоң болуп атат. Өзгөчө биздин маданият каналыбыз Ибарат маданий агартуу борбору үчүн могу жерде Кырчын жайлоосунда кызык окуялар өтө эле көп болууда. Өзүнчө бир казына. Ошонун баарын чекесинен биз мына тартып да бүтүрө албай атабыз. Анан элдин маанайы. Эл ушундай бир
биз билебиз да, көп учурда ушундай маданий иш-чаралар жасалмалуулукка ээ болуп, формалдуу, элдер баягы чарчаңкы, баягы эле деп мындай бир ушундай мамиле кылчу эле. Анан бул жерде болуп аткан күрөшкө дагы, айтышка дагы, баардык өнөрлөргө жасалып аткан тамак аштарга элдин маанайы бир бөтөнчө баягы бир совет мезгилинде ушундай бир элдердин маанайы көп чоң бир иш-чаралар болгондо көтөрүңкү жүрчү эле. Ошол сыяктуу бул жерде дагы элдер абдан кызыгуу менен кабыл алып атканда таң калыштуу болуп атат. Анткени биздин эл акыркы учурда көп нерсеге кызыкпай калган, көп нерседен тажап калган, көп нерсеге көзү көнүп калган. Ушул Кырчын жайлоосунда бүтүндөй ушул көчмөндөр оюнунда бул элдин кабыл алуусуна мен өзүмчө таң калып отурам. Саламатсыздарбы? Бул азыр сиздер эмнени көрсөтүп жатасыздар? Эмне? Биз эми ушул көчмөндөрдүн илгерки мергендердин тамагы болгон экен. Мергендер ушундай баягы жайытта талаалап жүргөндө казан жок, ушундай мергендердин тамагы болуп. Бул козуу же улакпы? Бул улак. Эти батпышат, жегиликтүү болот. Анан мергендердин ыңгайлуу шартына болуп ушуну бышырышкан. Ичи кандайча бышат? Ичи эми биз улак бул баягы союп жеңилине карап ошо улакты бышырышканда мергендер. Анан кийин оттун табы менен, чок менен бышат. Анан ичи кошо сырты менен айлантып, монтип айланып турат балдар. Сиздер кайсыл жерден келдиңиздер? Биз Тоостороодон келдик. Кылынан. Бул арканды бүт кыргызга эмне керек болсо ошого колдонгон. Көчмөндөр жугарткан. Мал байраганда, боз үйдө жүктөгөндө ошондо ушул арканды колдонгон. Бул аркан бышыкпы? Эң бышык аркан. Аркан тартышмай оюн бар эмеспи кыргыздын? Ошол экенде ушинтип эшип туруп андан тартышкан да. Çuday jerin var, kömüründe Koyayın alpaynak koy berin var. Ölüşünde törtülüktü mal bakan, önü ösken toluk kırgız elim var. Toğuz torom örkündep ösöver uşul duşta, makmalın açıp erdi baktımdı. Кызды сураганга бер, кымызды ичкенге бер деп элибиздин макалында айтылгандай, кыргыз элинин салтында, санжыргалуу салтында жолоочулап бараткан адамды сөзсүз түрдө атын алып үйгө киргизип, ак даамдан ооз тийгизген. Мына бул жерде Тогустoro районунун өкүлдөрү улуттук тамак аштын бир нече түрүн койгон. Андан эсен назар салыңыздар. Тогустoro району бизге жашынакай, бүгүнкү күндө жашынакай 160 улуттук кыргыздын даамын алып келип отурабыз. Ошонун ичинен бизде эң өзгөчөлүгү 48 унутта калган даамдар бар. Ошону сиздер менен тааныштырып өтсөм, биринчиден бизде ушул кыргыздын салтында элибизде эт окаттар, эт азыктары менен биринчи конокторду биз сыйлап келгенбиз. Бул жерде таш кордо менен жазалган биздин бир койдун сулп эти бар. Ташка көмүп, мейманчалап элдер келген. Андан ошол жерден биз жээндерге камчы катары подарок эткенбиз. Жилик эмеден шыйрактан камчы жасаганбыз. Аныбыз бар. Андан сырткары ушул кой этинен сүйүшкөн жаштарга жүрөктөрдөн үлбүрчөк же болбосо көк бооруга үлбүрчөк деп сүйүшкөн жаштарга мондай жеңелери, кыздын жеңеси белек кылып берген. Тартуу кылган экен. Андан сырткары бизде унутта калган тамактар азыркы күндө кичине жанданып атат. Кабыргадан шиш кебектер жасалган. Анан биз көчмөн калп болгондуктан бизге майлуу ичегиге момундай кебептер жасалган. Мындан сырткары бизде момундай деген тамактар жанчымал. Жанчымал деген тамактар бул
адамга өтө мүнөз келген тамак. Мында болсо балдардын жана биздеги келинчектердин кан аз болгон адамдарга өтө пайдалуу. Курамы эмнеден ушул жанчымалдын? Жанчымалдын курамы болсо жаңгактын маңызы кетет, талкан кетет, буудай талкан кетет, жүгөрү талкан кетет, бал керек. Анан бал болбогондо биз нават кошконбуз. Андан кийин сары май, каймак, ошонун баары биригип бизге жанчымал деп аталат. Суусундуктардын да түрлөрү коюлган экен. Кандай суусундуктар бар бул жерде? Бизде эң өзгөчө суусундуктардын түрүнөн бир жерде 20 суусундугубуз бар. Көжө, унутталган тамактар, акежан биздин тогусторуулукчукта муну эң аябай пайдалуу келет жанагы эр сайышка чыкканда. Анан жанагы еңиште, күрөштө ошол спортсмен балдарга ошол акежанды бергенбиз. Убай деген бул мүнөз тамак, буга болсо кан басымы жогору болгондорду ылдый кылганга убай деген тамак бергенбиз. Биз ушул эле Ысык көл районунун Темир айылынан келдим. Кече күнү дагы ипподромдогу болгон ачылышта болгонбуз, аябай кубанып атабыз. Атайын ушуну тет жактан бери келип, тыйындарын коротуп, аябай кызыгып келип эметип атышат. Ушул жерде туруп биз дагы аябай толкунданып атабыз. Сонун мыкты, эң мыкты мындай иш-чара деген жылыга болуп туруш керек. Бүт дүйнө боюнча ушу Кыргызстанда 18 мамлекеттен келип, ушундай көчмөндөрдүн биринчи оюну деген биринчи чыгышы биздин Кыргызстанда болуп аткан эң мыкты эме да, жөрөлгө. Ош болобу, Баткен болобу, Жалал Абад, же Чүй болобу, же Бишкек болобу, булардын ичинен мына эркинекин моундай деп бөлүп көрсөткөн өтө кыйын болуп атат да бизге. Анан ошончо мен биринчиден ушул биздин элдин бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган ынтымакка суусап турганын, ошону каалап турганын мен ушул жерден түшүндүм да. Ошого мына баарыбыз тең кубанып жетин албай жатабыз. Бизден бүгүнкү баягы көчмөндөр оюнунун эң башкы критерийи же болбосо эң башкы баалуулугу бүгүнкү ынтымагыбыздын момтип ширелишип, анан кийин бир кишидей болуп ушуну өткөрүп жатканыбыз. Дүйнө эл бизди карап турат. Дүйнө элинин алдында жүзүбүз жарык болсун, шабыз бийик болсун деп ушул бир адамдай болуп баарынын түп көтөрүлүп аракет кылганы бул жөн эле кубандырат да. How dislike is ours a festival? Festival is incredible. Many cultures, many what? Opinion. Many cultures, many colors, many sounds, and it's good to see all these cultures together. And for us, it's, the same one is very impressive to see most people here, and the only that we miss is that is not have a guide here to explain everything, because we don't understand the language, so it's difficult to us. Бул фестиваль бизге абдан биякта деген көп традициялар, көп элдер, ар кандай элдердин традицияларын көрдүк дейт. Ар кандай түстөр, ар кандай оюндар болот экен. Бул жер аябай кызыктуу. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр Нарын шаарынын атынан тегилип келген ак өргөдө улуттук тамак аштын түрлөрү коюлган экен. Азыр мына ушул жерден микрофон узаталык. Биздин ушул үйүбүзгө азыр уйгур, өзбек диаспорасынын улуттук тамак ашы жана кыргыздын улуттук тамак аштары коюлду. Улуттук тамак аштардын уйгур диаспорасынан 20дан ашык түрү келди. Биздин Атбаштан кыргыздын улуттук тамак ашынан 90дан ашык түрү келди. Ошо 90дан ашык коюлган түрүндө эң унутулган тамак аш деп кайсылар эсептейт? Эң унутулган тамак аш деп мына азыр биздин немеде солкулдак курдак деген. Солкулдак курдак, анан сүрөттөр.
сүреттерди дагы баарыбыз эле муздаткычта муздатып сүрсүткөндү унутуп калыптырбыз. Ушул кезде кайрадан сүрсүтүп жакшынакай. Мунун өзүнчө даамы бар, көпкө сакталат, шарты бар, шарты жок жайлоолордо жүрүп атабыз деген сыяктуучу. Бул да көпкө сакталып, ошо илгерки биздин ата-бабалар баскан жолду басып жеген этти жеп атабыз. Анан ошол эле маалда гүл азыктын эки түрү менен. Биринчиси кайнатылган курут, май курутту кургатып туруп абдан талкалап, ага чөбөгөнү кошуп, көпкө чейин кургатып, жакшынакай кылып идиштерге салып алып, ошону гүл азык кылышкан. Качан алыс жолго чыкканда же катып коюп бир аш каттыгы азайып калган кезде ошондон жеп өздөрү топук тилеп калышы экен. Анан дагы бир түрү ошол эле куруттарды жанчып, чөбөгө, сары май азыркы шартка ылайыкташтырып бал кошуп алышып, дарычылык катары дагы, тамак аш катары дагы гүл азык пайдаланып атабыз. Ушулар унутулуп бараткан экен. Ушуларды элден угуп көрсөтмөгө койдук. Карысы бардын ырысы бар деп элибизде айтылгандай, биздин бүгүнкү иш чарабызга Ак-Талаа районунан дагы улуу муундун өкүлдөрү келген. Анда эмесе микрофон узаталык. Эми биз Ак-Талаа районунан ушу улуу муундун өкүлдөрү болуп атайын чакыруу менен келип, ушу бүгүнкү көчмөндөрдүн оюнуна катышып атабыз. Буга катышкандыгыбыз үчүн өзүбүздү бактылуу да сезип атабыз. Себеби биздин кыргыздарда ушунчалык таланттар, ушунчалык кыргыздын улуттук каада салтын сактаган ушундай бир сонун майрам өтүп атат да. Ушуну атадан атага, кылымдан кылымга сактап келаткан мен кыргыз элине абдан терең ыраазымын болуп, өзүмдүн жүрөгүмөн сүйүнүч менен кабыл алып отурам. Анан мына кечинде дагы Чолпон Атада ат майданында ушул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну боюнча ачылыш дүйнөдө билбейм кандай мамлекеттерде кандай кабыл алды экен, биздин кыргыз элинин жүрөгүндө ушунчалык орду менен, ушунчалык сүйүнүч менен кабыл алынды окшойт. Абдан жакшы даярдалыптыр, абдан жакшы өттү. Биз эч кандай мындай минтип калды, антип калды деген ошо көрүүчүлөрдүн бир да пикирин уга алган жокпуз. Маанайыңыздар абдан жакшы экен да. Маанайыбыз абдан жакшы. Мына бүгүн Кырчын жайлоосунда Ак-Талаадан келген, жалпы эле кыргыз элинен, бүт дүйнөдөн келген элдин баары биздин улуттук каада салтыбыз менен таанышып атат. Дайыма жергебизде ырыскы болсун, элибиз биримдүүлүктө болсун, президентибиздин тилегине жараша мамлекеттүүлүгүбүз бекем болсун, элдердин достугу күчөсүн. Ушул мамлекеттердин катарында кыргыз эли дагы өнүккөн, өскөн мамлекет болсун. Рахмат. Мен Ысыккөл аксакалдарынын мүчөсүмүн. Ушу көчмөндөр оюнуна ушундай уюштургандарына жакшы рахмат айтамын. Ден соолук бүт элибизге тынчтык каалайм, жакшылык каалайм. Мен Жумгалы районунан Кызылжыл сайынан келгем, Чаектен. Ушу аксакал ушу бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну ушул биздин Кыргызстандын өтүшү өзүнчө эле бизге сыймык. Бул оюндун мааниси өтө чоң. Кийин билинет мунун мааниси. Рахмат, сиз да оюңузду. Мен Кыргызстандагы аксакалдар кеңешинин кеңешчисимин. Өдүрбек Төмөнталиевдин кеңешчисимин. Мындай оюнду биз көрүп алып көчөдөн бери абдан кубанып атабыз. Мындай оюндар ошо кайталана берсин. Илгерки сонун оюндар бар ушундай эме болгон. Просто биз абдан сүйүнүп атабыз. Кыргызстан биринчи өткөрүп, ошол демилгени кыргыздын эли биринчи көтөрүп, анан өзүнө тиешелүү шыбагасын алгансып, ушул биринчи өткөзүп аткан бул чоң сыймык. Көчмөндөр оюну бул кыргызга гана керек эмес. Дүйнөдө көчмөн эл деген көп эл бар. Көчмөн эл деген өзүнчө маданияты бар, өзүнчө үрп адаты бар, өзүнчө жүргөн бир жакшы нерселери бар эл болот. Ошон үчүн ушу көчмөндөр оюну илгери Римде олимпиадалык оюн жаралса, ошого тете азыр көчмөндөр оюну биздин Кыргызстанда биринчи болуп атат. Бул жакшы саамалык. Ушуну бүт көчмөндөр элинин жетекчилери колдоп, а дегенде Азербайжандын президенти менен Казактандын жетекчилиги колдоп бизге ушуну кезекти берип, биз өткөзүп атканыбыз бул чоң сыймык. Кечеүнкү ачылышы абдан жакшы өттү деп эсептейм. Кыргыз эми ушул көчмөндөр оюнун сыймыктанып жакшы өткөзүп алса, биз үчүн бул чоң утуш.
Эми негизи бул майрам деп атканы жүйөлүү да. Анткени биз өзүбүздүн улуттук наркыбызды, улуттук салтыбызды сактоо ар бир кишинин оозунда, тилегиндеги нерсе. Мына ошо улуттук өзүбүздүн нарктарыбызды, улуттук салт, улуттук оюндарды дүйнөлүк аренага алып чыгып, дүйнөлүк бул масштабта өткөрүүнүн өзү бул кыргыз эл үчүн намыс маселеси. Мына ошол намыстын туусу бийигирээкке көтөрүлсө экен, намыс колго тийсе экен. Мына ушул демилге, ушул самалык менен дүйнөлүк ушул көчмөндөр оюнунун башатында туруп калганыбыздын өзү биздин эл үчүн дөөлөт. Мына ошол дөөлөт, мен ойлойм, ушу мындай төлгө да кылсак болот. Ушул мындан ары өнүгүүнүн, мындан ары ушу улуттук биригүүнүн, мындан ары мамлекеттин бекемделишинин, түптөлүшүнүн бир чоң башаты, чоң негизи болуп калат деп мен терең ишенем да ошого. Эми бул көчмөндөр оюнунун эң эле чоң мааниси кыргыз элине тынчтык, бакубаттуулук алып келсин, дүйнөгө атагы чыга берсин. Элдин маанайы жакшы. Мына буюрса биз 2 күндөн бери ушул Көл областынын Кырчы мына жайлоосунда ушул көчмөндөр оюнуна даярданып, мына бүгүн кечөөтөн баштап мына көп иштер болуп атат, иш-чаралар. Мен ойлойм, ушул биздин Теңир Тоо элибиз бул жерге бир 20дан ашык боз үйдү тигип келдик. Бүгүнкү кыргыздын көчмөн оюндары ушундай элдердин илгерки каада салтын чагылдырып өтүп жатканы биз үчүн аябай кубанычтуу болуп атат да. Себеби барган сайын кыргыз деген атыбызды, кыргыз деген өзүбүздүн затыбызды билдирип, балдардан балдарга өтчү бул улуттук оюн. Ушул кыргыз жергесинде башталып атканына мен аябай сыймыктанам. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына улуу муундун өкүлдөрү гана эмес, жаштар дагы келишкен. Анда эмесе азыр жаштарга микрофон узаталык. Саламатсыздарбы? Биз так ушу Ат Баш районунан келгенбиз. Атыбыз ушу Максат Токторбай уулу. Эми ушу улуттук дүйнөлүк көчмөндөр оюну бүгүнкү күндө өтө жакшы өтүп атат да, өтө жогорку деңгээлде өтүп атат да. Биз так ушу Ат Баш районунун 5 боз үй келген. Ошо 5 боз үйдүн биринен биз так ушу боз үйдүн жазалары кандай нукура, кандай жазалаш керек, ошол тууралуу баягы ата-энемдер менен чогуу көргөзгөнү келгенбиз. Ошого катышып атабыз. Азыркы учурда ушу Ат Баш район Нарын областы боюнча 5 боз үй өттү да. Эми комиссия өздөрү карашты. Эми өздөрү баягы иликтешет да. Анан бул оюндар боюнча жаштардын ою өтө жакшы, активдүү катышып атышат бардыгы. Ар бир райондон, ар бир областтан ушу балдар бөлүнүп келиштир. Ошолор ар бир очеред менен карашып ушу оюнга жакшы өздөрүнүн кызмат кылып салымдарын кошуп атышат да. Чоң рахмат.